Урматтууган, бул ар бирибиздин башыбызда бар нерсе. Ошондон жалпы үйрөнүш керек, келип сураш керек. Макулбу? Эми урматтууган, ошону байлайсыз. Макул, толугу менен келмен айтасыз, андан кийин жаткырып коесуз. Мунун төгөрөгүндө бизде жаман адат бар. Аялда төгөрөнүп отура берет, Эч ким олтурбасын. Түшүндүңбү? Эгер сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду карайм десеңиз, өлгөн адам төгөрөгүндө эч ким олтурбасын. Бул жаны чыктыбы, энди мундан жаман нерсе чыга баштайт. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат, силер 3 нерсеге шашылгыла. Биринчи, кызыңар бойго жеттиби, турмушка бергенге шашылгыла. Экинчи, бирөөдөн карыз алдыңбы, төлөгөнгө шашыл. Берем да чыдап тур дебейчи. Төлөгөнгө шашыл. Үчүнчү, бирөө жаны чыгып кеттиби, маркум өлдүбү, аны көмгөнгө шашылгыла деген урматтуу тууган. Аны көмгөнгө шашылгыла. Башка бир хадисте ушул карызды төлөгөнгө шашылга дегендин ордуна конок келдиби, чай бергенге шашыл деген да. Чыгып жөнөгөндөн кийин чай ичет элек, кичине отуруп турбайсызбы дебей, түшүндүңбү? Келди, эмнең бар, ошону алып келип бар нерсени койгонго шашыл деген урматтуу тууган. Кыскасы ал турасында кийин дагы айтышыбыз керек. Неге өлүмдү көмгөнгө шашыл? Анын төгөрөгүндө турба. Советке имамдарга ушундай сабак өткөнү бардык, Каракулжа Советке. Барып ушуну айтып берсем, неге олтурбаш керек дейт. Андан уу чыгат, жаман нерсе бөлүнүп чыгат. Түшүндүңбү? Ал сиздин көзүңүзгө зыян, ал сиздин тишиңизге зыян, ал сиздин ден соолугуңузга зыян. Көзүңүз нуру өчөт, көрбөй калат, тиштериңиз түшүп калат. Десем имамдардын бирөөсү, "Онда меники шого түштү" дейт. Тиши таза түшүп калыптыр да, урматтууган. Мен каяктан билем кайсыга түштү? Бул зыян, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Ошондон аны мүмкүн болсо коюп туруп, эркек кишиби, аялдар чыгып, эркек балдары өздөрү отуруп, эртерээк узаткан аракетин кылсын. Аял кишиби жакын туугандары келсин. Макул, келди. Эми урматтуу тууган, албетте муну жуабыз, жууп туруп анан узатабыз, Бизде сөзүбүз бар, байкуш, бечара депчи. Ким байкуш, ким бечара? Ушул жаны чыгып кеткен адам ошол байкуш. Ошол бечара да. Мунун колудан дагы, тилиден дагы эч нерсе келбейт. Түшүндүңбү? Бир адам кыйнап калса, байкуш ушуга жардам берип коелу депчи. Жок, эң бор оруй турган, жардамга муктаж ошол жаны чыгып кеткен адам да, урматтуу тууган. Эң жардамга муктаж адам ошол. Урматтуу тууган, бул ар бирибиздин башыбызда бар нерсе. Ошондон жалпы үйрөнүш керек, келип сураш керек. Макулбу? Эми урматтууган, ошону байлайсыз. Макул, толугу менен келмен айтасыз, андан кийин жаткырып коесуз. Мунун төгөрөгүндө бизде жаман адат бар. Аялда төгөрөнүп отура берет, Эч ким олтурбасын. Түшүндүңбү? Эгер сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду карайм десеңиз, өлгөн адам төгөрөгүндө эч ким олтурбасын. Бул жаны чыктыбы,